Жашооңузда стресс, чарчоо, көңүл чөгүү барбы? Намаз бул эң мыкты эс алуу жана көңүлгө тынчтык берүүчү ибадат. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде намаз көзүмдүн нуру деп айткан. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн башына бир кыйынчылык келген учурда өзү дагы үй бүлөсүн дагы намаз окууга буйруйт эле. Анткени намаздын өтө көп пайдалары бар. Биз сиздерге эң негизги 3 пайдасын айтып беребиз. Биринчи пайдасы руханий жактан. Бул жан дүйнөнүн тынчтыгы. Намаз окуу менен жан дүйнөбүз тынч болот, көңүлүбүз ток болот. Экинчиси ден соолук тараптан. Дене кыймылдап, баардык кан тамырларда кан айлануу жакшырат. Үчүнчү пайдасы жашоодо жана убакытта береке болот. Иштериңиз оңолуп, жетишпейм деген нерселериңизге жетишип баштайсыз. Бүгүнкү намазыңызды кечиктирбей окуңуз. Анткени намаз сиздин жашооңузга, денеңизге, убактыңызга пайдасын алып келет. Эгерде бул видео сиздин алдыңыздан чыгып жаткан болсо, анда бул сиз үчүн намазды кечиктирбей өз убагында окуу жана башта деген белги деп түшүнүңүз.